Рахмат, Мирлан Исабекович. Мага кимиңер жооп бересиңер анда айтып кылачы. Жылына Кыргызстандагы суу сактагычтар, плотиналар 22 миллиардка жакын куб Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанга кетет да. Улукбек мырза, сиз жооп бересиз го, Минфидин өкүлү. Биз ошого 80% биз чогулткан суулар ошол жака кетет да. Биз ошого кандай акча алабызбы, албайбызбы, кандай зачеттер бар? Айтып коюңузчу, убакытты токтотуп коюңуз. Республикалык бюджетке эч кандай тыйын түшпөйт. Бул жана департамент, суу чарба департаментинин орун басары айтып кеткендей, ал ошол суу сактагычтардын техникалык ремонт жүргүзүүгө, оңдоп түзөөгө, ошого гана ошол эки тараптуу келишимдин негизинде чыгымдарын көтөрүшөт. Жана айтып кетпедим, мына Кировка боюнча канча миллион теңге түшүп атат. Ошондой. Эч кандай акча түшпөйт дедиңиз. Мына ошол эле Киров вода суу сактагычына биздин кесиптешибиз айтты, болжол менен казак тараптар 120 миллион теңге сарптаптыр. Эми бул болбогон эле акча да, туурабы? Айтыңызчы мага анда. Бул эмне үчүн өкмөт, ким, ислам, сиз жооп бересизби, ким жооп берет? Эмне үчүн ушу күнгө чейинчи 28 жылдан бери өкмөт эч качан ушу мамлекеттердин ортосундагы межгосударственный закон бар керек болсочу. Экинчи созывда депутаттар жазган закон бар. Эмне үчүн ошол закондун аткарылышын эч качан кошуналардан талап кылбайсыңар силерчи? Об эффективном использовании водных ресурсов, накапливаемых в гидроузлах и водоемах на территории Кыргызской республики дегенчи. Эмне үчүн ошол мыйзамдын аткарылышын эч качан демилге кылып көтөрбөйсүңөр? Токтотуп коюңуз. Үмүт Токторович, бул жерде жанагы сууну пайдаланганлыгы үчүн Казакстан төлөп берет. Burada 75 milyon tenge төлөчү азыр анын немесин көтөрүлүп 119 миллион теңге төлөйт азыр. Сиз 119 миллион теңге деген доллар көтөрүп бересиз. Ал канча тыйын болот экен билесизби сиз өзү? Же миллион десе эле сизге кулагыңызга жакшы угула береби бул тамга? Бул сан. Ал суу сактагычтар кармаганга билесизби биздин канча акча кетип атат? Жок, бир эле Биз тек комитет мүчөлөрүчү 450 миллион доллар мына азыр суу сактагычтарга реконструкция берип атабыз. Сизчи? Да берип коюңузчу. 10 секунд. 10 секунд убакыт бериңиздер кошумча. Жаныбек Калканович, сиз ГЭС катары эмес, жөн суу сактагыч деп ошол плоскостьтан карап айтсаңыз магачы. Бул жерде негизи азыр бул мыйзамды киргизип алгандан кийинки кадамдарыбыз ошол эки мамлекеттин ортосундагы суу төлөмдөрүн дагы көтөрөбүз да. Өзүңүз айтып атасыз, экинчи созувда каралган ошол биз ошого баратабыз да. Ошондуктан ушул удардын баарын биз алып атпайбызбы азырчы? 28 жылдан бери көтөрүлбөй келипчи. Ошондуктан мен силерди ушул мыйзамды колдоп берип койсоңуздар, анан кийинки кадамдарыбызда уже башкача болот. Эки мамлекеттин ортосундагы сүйлөшүүлөр менен саясий чечимдер менен. 10 секундта берип коюңузчу, Дастанбек Артисбекович. 10 секунд кошуп койгула же? Мен айтып кетейин, бул мыйзамдычы биз 27 жыл эмес, 28 жылга кечиктип кабыл алып атабыз да. Международный нормативный акттарда бүт товар, суу деген бул товар, экономикалык баасы бар. Могу чоң кыз айткандайчы. Министерствода мурунку иштегендер ушундай биздей болуп токмокчу эле деп эле карабай жүрө беришкен экен. Мына биз азыр көтөрүп чыгып азыр силерден жаманаттуу болуп атпайбызбы? Вплоть до айыл чарба министрлигин жоюусун дегенге чейин барып атабыз да. Биз жакшы жагына эле барып атабыз. Ошондуктан жаман көрүнүп атабыз азыр.